Ал Арчага 1-май күнү эс алганын барганбыз. Таштар кулап, мындай кадимкидей эле камнепад болуп кетти да. Жамбашынын оң жагы канып аткан, ошону билем. Ушинтип жатып алганда мен даже жүрөгүм чыдабады да. Олун көтөрсөк да, бутун көтөрсөк да катуу кыйкырып атты. Наркозго киргизбей эле, чаңыртып, кыйкыртып эле тиге баштаптыр. Палатанын ичинде жазамында. Анткени көтөрө албайсың, эле атып турбай жатат вообще. 2-3 күн өткөндөн кийин жыт пайда болду. Аябай резкий жыт пайда болду. Жыт ошондой боло берет деп айтып турсуздар го. Бактериологист деле 40 жылдан бери стажы бар. Врачтар эс алат деп пациенттер дагы өлбөш керек. Пролежин деген не то, что там 1 күн, 2 күн, 1 сааттын ичинде болуп кетиши мүмкүн. Келем 28-имде. Мына уже 63-кө келдим, ошерде чыктым ба иштеп. Жамбашында чуңкур бар экен. Кызды тургузуш аябай кыйын болду. 7, 8, 10 жылдан бери жаткан больнойлор бар. Ал толугу менен калыбына келиши үчүн 3-4 ай дарыланышы керектигин билдирди. Жамбашы мындай жалпак тил менен айтканда чирий баштаптыр. Бейтап өзү арызданбаган соң ага муктаждык жок эле да. Бул уже не просто жара, а уже гной, инфекция. Учурда Бейтап ооруканадан чыгып үйүндө дарыланып атат. Эжемдин абалы ушундай күчөп кетти. Ошо келгенибизден кеткенибиз жаман болду да. Бул дарыгердин күнөөсү эмес, адамдын патологиясы. Сапаттуу медицинага ар бир Кыргызстандын жаранынын укугу бар. Май айынын башында 28 жаштагы сиңдиси менен Ал Арча Кыргыз мамлекеттик жаратылыш паркына эс алууга барган. Ал тоого чыкканда кырсыктап, үстүнө таштар кулаган, жыйынтыгында жамбаш териси сыйрылып, оор жаракат алган. Ошол эле күнү ыкчам түрдө куткаруучулар келип, жабырлануучунун номер 4-шаардык ооруканага жеткирген. Кашка сууда турсак мындай пострадавший МЧС жол бошотуп берип койгула деп суранып атат. Кашка суудагы посттон чыгып аттык эле азыр. Дарыгерлер 2 жума бою Бейтапка керектүү жардам берген жок деген доомат менен анын сиңдиси чекит медиага кайрылды. Биз эжем экөөбүз Тайкемдин улуу кызы болот. Ал Арчага 1-май күнү эс алганын барганбыз. Ошол жерден тилекке каршы кырсыкка кабылып калдык. Таштуу жерден басып баратып, ошол таштардан чыгып баратып, эжемдин колу кайып кетип, бир 3 же 4 метр жактан кулап, таштарга кулады. Анан үстүнөн дагы таштар кулап, мындай кадимкидей эле камнепад болуп кетти да, аябай коркунучтуу окуя болду, мен жанында болчумун. Анан ошол жерге түшкөндө катуу именно жамбашы менен түшкөн экен. Анан мен эң эле биринчи нерсе байкаганым, ошо колуна таш тийип, колунан эт ажырап кетиптир, башына кичине таш тийиптир, ал жери канып атты. Анан жамбашынын оң жагы канып аткан, ошону билем. Өзүм дагы өзүмдү ошол жерде кармай албай жоготуп кеткендиктен көп нерсесин көргөн жокмун, бирок ошол учурда аябай эле коркунучтуу болду. Бизге МЧСти чакырып калдык. МЧСтин иштөөчүлөрүнө аябай ыраазыбыз, анткени бат келишти. Бизди тез арада больницага жеткирип барышты, 4-кор больницага жеткирип барышты. Анан биз ал жерден өзүбүздү жоготуп койдук дегендей эле каяка апаратканын билбейбиз туурабы. Кайсы жерге апарса, ошол жерге бара бердик. 4-кордун травмпунктуна келдик. Ал жерде бизди шак эле рентгенге тарта башташты. Анан рентгенге тартканда Кудай чоң сактаптыр, бир эле кабыргасы сынды деп чыкты. Анан биз да ошол жерде эс ала түштүк. Анан ошол реанимацияда түнөдү. Реанимацияга кирген учурда эле мен айтканмын, жамбашы канып аткан, жамбашын текшерип коюңузчу деп айткам. Анан бизге келген жооп гематомалары бар экен, ошол көгалалар ошол оорутушу мүмкүн деп эле коюшту. Анан эртеси күнү реанимациядан чыгып палатага киргенде абалы чынында оор эле болчу, анткени бир кабыргасы сынган күндө деле өзү такыр кыймылдай алган жок. Ар бир кыймыл оор болуп атты, аны үчүн ыйлап атты. Анан оордудан да жылдыра алган жокпуз. Анан бизге эң эле жаман болгон нерсе, 1-майда келдик да больницага. Майский каникулга туш болуп келип калдык. Биз билген эмеспиз, врачтар 10-уна чейин толук кандуу иштеп берин. Алар дагы ошондой узак мөөнөткө эс алууга чыгып кетишиптир. Анан ошентип биз 2-май палатага которулуп, лечащий врач жок эле ошол жерде күтүп жаттык да. Бизди аркабыздан бекитилген врач жок болуп, эч ким толук кандуу карап, текшерип кетип аткан жок. Ошол жерде эле биз мейли бир эле кабыргасы сыныптыр деп
качан айыгат деп эле компенсацияларын алып эле күтө бергенбиз. Анан баары бир биз кабатырланып, эмнеге мынтип жыла албай атат, эмнеге ушунчалык ооруп атат деп өзүбүздүн инициативабыз менен частный скорый чакырып, Юрфага апарып, ички аппараттарын тартып чыктык, сөөгтөрүн тартып чыктык. Ал жерде да баары таза деп чыкты. Эң эле көйгөй нерсе ошо сынган кабыргасы жана гематомалар деп чыкты. Анан биз макул эчтеке мындай серьезный эчтеке жок экен деп кайра эле кайтып келе бердик, күтө бердик. Бирок буттары сынбаса, тазы сынбаса, койчу көтөрүп көрөлү дедик. Апасы экөөбүз көтөрүп атканда чыдабай ыйлап тура алган жок да. Именно могу белим ооруп атат, жамбашым ооруп атат деп туруп алды. Анан врачтарга айтсак, алар айтышты да, бул ошо гематомалардын оорусуна чыдабай атат, кичине жалакайраак экен деп көңүл бурушкан жок. Мисалы ошол жерде деле мындай капталына буруп, жамбашын дыкаттык менен карап койсо болот эле да, анчыкен жок. Анан биз дагы ошондой учурга биринчи жолу түшүп көрүп аткандан, кайсы жерден карарыбызды, жылдырышыбыз керекпи, жылдырбашыбыз керекпи, аны билбегендиктен тийбей эле ошондой эле түз эле жаткан бойдон тура берди да. Анан ошентип күндөр өтө берди. Анан бизге айтып коюшту, ошо 10-на чейин врачтар жок болот деп, күтүп каласыздар деп. Анан ошо на все отделение хирургия политравмада 2 эле врачты көрдүм жүргөнүн. Биринчи менен экинчи этажга чуркап эле ошо узак мөөнөттүү выходнойлордун айынан толук кандуу пациенттерге көңүл бура албай жүргөнүн дагы байкадым. Ал жерде биз эле эмес, серьезный пациенттер да бар болчу турабы. Бизге көңүл бурбагандардын себеби дагы алар да ойлошту да, бир эле кабырга эмне болмок эле депчи. Бирок биз баары бир аркаларынан чуркап сурап карап коюңуз, эмнеге ушу бели ооруп атат деп сурап жүрдүк. Анан 7-сине чейин күтө бердик. Эжемдин абалы оңолгон жок. Тескерисинче күндөн күнгө мындай начарлай баштады да. Такыр мындай кол тийгизбес ооруда болуп кыйналып атты. Анан 7-синде, араң 7-синде апасы кой мындай жата берген болбойт деп астындагы шешептерди алмаштырат да. Ошо алмаштырып мындай гигиена жүргүзүп турган кезде өзү байкаптыр, жамбашында чуңкур бар экен. Оң жамбашында чуңкур бар экен. Коркуп кетип врачты чакырса, бул эмне деп айтса, бул жерде ушундай тилинип кеткен турбайбы, жара бар турбайбы деп, анан ошондо врач көңүл буруп бизге тигиш керек деди. Анан тиккенде дагы чөйрө стерилдүү болуш керек да. Албайке келип эле палатасынан тиге баштаптыр. Анан же мындай наркозго киргизбей эле, чаңыртып, кыйкыртып эле тиге баштаптыр. Палатада эле. Тигип анан мейли ушу менен бүтүп кетсин. Байкаганыбыз рас болгон турбайбы деп эле биз эс алып кайра отура бердик. Эртеси күнү ошол эле врач келип кайра мындай кичине көтөрүп караса, бул тилик дагы эле бар экен дейт. Биз мунун эми наркозго салышыбыз керек, операционныйдан тигиш керек деп айтып калды. Бирок биз кайрадан выходной күндөргө туш болуп калган үчүн понедельник кылам деп чыкты. Биз болсо кайрадан жана гигиенаны жүргүзүп атканда кан атып атты. Кровотечение болот. Биз аны көрүп кантип понедельникке чейин күтөбүз турабы? Анан жок байке тездетик эле воскресенье кылгыла деп чуркап атып аркаларынан заведующийни чакырып, заведующий да жок болчу. Мисалы заведующий ошо воскресенье күнү келип операционныйга алып киришти наркоз менен. Анан ошо жарасын карап чыгышты. Карап чыккандан кийин бизге айтышты, бул эч кандай серьезный нерсе эмес, ооба тилиниптир, бул жерге кан көп жүгүрөт, өзү эле бүтүп калат деп айтышкан бизге. Анан ошо тиккен нерселерин кайра эле чечишиптир. Анан заведующий отделение бизге айтып атпайбы, бул жер тигилбейт деп. Анда ошол жер тигилбесе, эмнеге эжемдин жанын кыйнап ошентип палатадан тигейт? Эмнеге антет? Бул деген ошо врачтын өз ишин билбегендигин көрсөтүп атат да. Мисалы даже ошо палатадан тиккенде инфекция киргизип кетиши мүмкүн болчу турабы? Балким ошол жерден эле инфекция кирди. Анан мейли эми карашты, эми убакыт эле керек экен, күтө берели деп кайра эле жата бердик. Анан бизге айта башташты, бул басыш керек. Тургузгула, ыйласа дагы тургузгула деп. Анан ошо операционныйдан чыккандан кийин күндө эме кылып туруш керек экен да, перевязкачы. Ал перевязканы кайрадан эле ооруган үчүн кызыгар чыдабай экен, кызыгар жалакай экен деп морфий сайып атышты. Морфий бул деген наркотик негизичи. Күндө морфий сайып, ошо перевязканы кылып атышты. Перевязка кылып атканда бизди чыгарып ийип атышты. Кайрадан эле ал бар нерсе палатада болуп атат.
баардык нерсе палатада болуп атат. Перевязочный отдельный комнатасын алып барышкан жок. Анан биз чыгып кетип аттык. Биз ошондуктан жарасын көрбөй эле болчубуз. Анан байкасак, ошо 2-3 күн өткөндөн кийин кайра эле бизге айтып атышат да, бастырыш керек деп. Ати эжем морфиден кийин ал кетип, шай кетип, уктап атканда кантип басат, туурабы? Жада калса, могу ооруларын сезбей калат. Ошентип эле уктап эле 3 күн өтө берди. Анан ошондон кийин бир 2-3 күн өткөндөн кийин жит пайда болду. Аябай резкий жит пайда болду. Момундай прям ириң болот го. Дене чирип атканда ошондой жит болот го, ошондой жит пайда болду. Анан биз кайрадан коркуп врачыбызга айттык. Анда уже лечащий врачты бизге назначили, Бактияр Адылович болчу. Ошо 7-чи күнү назначили. Анан айттык, бул жит туура эмес, эмнеге мындай болуп атат десек, кол шүтүп эле албетте сасыйт. Бул эчтеке болбойт. Бул ошо восстановительный процесстин эле бир бөлүгү деп койду бизге. Анан ошо врачтын бир чертасы десем болот, баарына эле бизге айтып берди да, жакшы болот, бул эчтеке эмес депчи. Мисалы, колун дагы таңып коюшкан, колуна дагы колу да жанчылып калган, таш тийгенден жанчылып, анан ал жерди реанимацияны бинт менен ороп коюштур. Анан биз билбейбиз да, аны качан чечиш керекпи, анан койчу деп эле баары бир врачтардын аркасынан чуркап, муну карап көрөлөчү деп 3-чү күнү ошо бинтти чечсе, колу да карарып кетиптир. Ал колу карарганына ага да бизге айтып коюшкан. Эчтеке болбойт, бул деген ошо эти жанчылганы, бул карарганы өзүнө түшүп калат деп туруп эле, жана фурацилин маз менен сүйкөп, бинттеп коюп атышты. Колун. А мен болсо жана жасалма интеллектке баары бир азыр учурда баарыбыз колдонобуз да, жазып аттым, ушундай карарганы туурабы, туура эмеспи десе, ал жерде чыгып атты, жок, ошо карарларды кесиш керек депчи. Анан мен врачка айтып аттым, ушу кесиш керек десе, жок, бул эчтеке эмес, өзү эле бүтүп калат дей берди. Анан жанакы жит чыкканда дагы бул деле эчтеке болбойт дей берди. Анан могу кабырга жеринде дагы чоң гематома бар болчу, мондай салаңдаган гематома бар болчу. Аны дагы бизге дей берди. Ой, бул өзү эле рассосется, бул өзү эле кетет дей беришти. Анан кыймылдаган сайын ал жери ооруйт да, кайра эле биз болбой эле бирдеме кылгыла дегенде гана ошо шприц менен бир нече кан соруп чыгышты да, анда кичине жеңилдеп калган. А жана жарасын көргөндө ал гематомасын ошондо кесип тазалап чыгышыптыр. А болбосо аны деле боло берет деп күтө бермек экенбиз да. Кабыргадагы гематома. Кабыргадагы чирип кетмек экен да ал жерденчи. Анан ошентип жана жит пайда болгондо бизге көңүл бурбай коюшту да. Анан биз деле врач деген атына ишендик. Ал бизге айтты, мен мындан дагы кыйын пациенттерди бутуна тургузгам деди. Же биз мындай ситуацияга түшүп көрбөгөндөн кийин, эмне кылышты билбегенден кийин ошо врачка ишенебиз да. Анан ишенип отура бердик. Анан перевязка кылып атканда бизди чыгарып ийгенде мен көрбөй аттым. Мен башкача элестетип аткам негизи жарасынчы, мындай тилик болуп эле, анан өзү бүтүп калат го депчи. Анан кокустуктан кол жетпей аткандан, медсестралары жок болуп калгандан мен кирип калдым да, перевязочныйга жанакы майздарын ташыпчы. Анан көрүп калдым жамбашын. Көрсөм, мен врач болбогон адам көрүп эле түшүндүм бул жакшы нерсе болбогонунчу. Анткени жамбашы мындай жалпак тил менен айтканда чирий баштаптыр. Карарып кетиптир. Жамбаш жагы карарып, андан тышкары жанагы жара деген жери, ал деген тилик эмес экен, ал деген мондай яма болуп кетиптир, чуңкур болуп кетиптир. Ошончолук корктум. Ошол күнү эле айттым, жок, бул өзү эле бүтүп калчу нерсе эмес дедим. Бул байке айтты, ой, бул басса эле бүтүп калат деди. Бул баскандын басыш менен чече турчу жагдай эмес деп эле апасына айттым. Анан апасы экөөбүз частный больницага бардык. Ал жерде бир аппарат бар экен, регенерацияны тездеткен. Хотя бы ошого апарып кичине жардам берели дедик эжемечи. Анан ал жерде алардын өзүнүн лечащий врачы мен дагы карап көрөйүн деди. Анан процедурына кирип караса, алар да шок болду. Бул деген нелегкий пациент дешти да. Бул деген уже өтүшүп кетиптир. Бул ранасы не только жамбаш жагына, уже андан дагы тереңирээк кетип калыптыр дешти. Анан анткенде анан бизге айтышты, бул деген травматологияда эмнеге жатат деп. Бул кабыргасы өзү эле бүтүп калчу нерсе. Кабыргасына деле мындай ооруп деле кыйналган жок ал жерденчи. Бул деген гнойныйга барыш керек, гнойный хирургия карачу пациент экен деди. Анан ошондо биз эсибизге келип, ызычуу салып, бизди гнойныйга которгула десек, эмнеге силер бизге эртерээк айтпайсыңар деп анда дагы бир кол шилтеп коюшту. Биз 4-шаардык ооруканага барып, бейтаптын дарыгерине, бөлүм башчыга жана нөөмөттөгү дарыгерге окуя тууралуу суроолорду узаттык.
Действительно, сіз айтқандай бірінде келіп больница отделение түседі. Праздник 1-ден 9-на чейін болды. Анда только дежурный врачтар қарайды. Ошо күні бұл деле алып жөнінде вопрос вообще көтерген емес. Ал единство қолын айтып берген. Ан дежурный врачтарда жаңа иштеген ушул күнкү дежурный врач да караган. Қолына масса андай көп назначение берген. По поводу карачен жөнінде вопрос көтерілген емес. Аны 8 күні айтты ушунда канат атат дегенде biz ошону отдельный палатага жаткызганбыз. Ошону заведующий өзү жаткызып, анан кийин мага айткан, ушу больницаны карап койгой депчи. Анан мен макулдап аны карап ошо жерден алсам, көзү жанагы көздөн чыккан жагында клетчатка болот. Паректарин деп коет, ошол немен тегерек деген. Ошол жерде рана бар экен. 5-4 сантиметр рана экен. Ошол рана аябай глубокий экен. Мен операцияга алдым аны. Алып БХО кылып, рананы общий наркозмен жасап чыктык. Рана терең. Почти 12 сантиметр глубина кирип кетти. Может, жыгас киргенби, же таштын осколкасы киргенби, ушундай глубокий да. Аны биз тиге албайбыз. Себеп дегенде рананы тиксең, кайра эле ичине ириңдеп проблема болот. Поэтому рананы ачык калтырып, жууп, тазалап, анан майс менен коюп кетип турганбыз. Анан кызды тургузуш аябай кыйын болду. Өзү 28-деги кыз, бирок ошонун кабыргасы деле бир кабыргасы неме, бирок тиге немесин куруп эме албай койдук. Ушунча сайлы кыймылдатсак да өкүрөт да ушундай. Просто биякта сутыңды жүрөгүң ооруйт, сен делечи, например, андай не өткөндө. Аны эле жок, аны которо албадык чындыгы башындачы. Анан ошо менен 11 болду, 12 болду, ошондо бана чыгарып туруп деп күчкө салып тургузуп, как раз биринчи келген, ошол дагы жакшы жардам берди. Эптеп тургузуп, ошентип анан бастырып, тиги промывать неме кылып жуудук аны. Тиги алдына парликтен кеткен баарын тазалап чыктык, баарын жууп, тазалагандан кийин анан неме деди ал. Мен бара камерага барып келсем болобу деди. Андан макул барсаң барып кел дедим. Мен ойлосоңуз ошо жетсиз деле биз почти күнүнө эле праздник болсо деле күндө эле келип аттык. Больной болсо мен өзүм больнойлорум бар, тяжелый больнойлорум бар. 10 палатада. Сиз врач катары келип аттыңыз, келип карап аттык мону эле. Анан бирок ал жөнүндө вопрос кийин ошо жетсен кийин айтылды, 8 каратан кийин чүнү. Сен айтсам ошо жер дешетке балдар деле ачып даярдап коймок, жууп коймок, тазалап коюшмак. 1-майда келип атат түндө. Келип реанимация түшөт. Эртеси күнү күндүз эмеге отделение которулат. Ал пациент колун айтып аткан күндө деле тура албай атса, мындай байкаган жоксуздарбы? Жок, андай вопрос жок. Больной келип бизге обход жасайбыз калтага. Келгенде сурайбыз. Эмне болдуңар, эмне койдуңар депчи, кандай дарыларыңарды алып атсаңар, алган жоксуңар, баарын сурайбыз. Температура болот атабы, болгон жокпу? Кече күнгө бүгүн кандай, жылыш барбы, жылыш жокпу? Эмне проблема деп ошентебиз. Пробуз айткыла дейбиз. Алар жөнүндө айткан жок. Ал единиче только колун гана көрүп айтып атабыз. Ошол колдо рана болчу. Рана ушундай болот, тураса дегенде масса рекомендация кылып алып койгонбуз. А буну качан отдельный палатага которгондон кийин ошо эртеси айтылып атат. Сөзчү. Ушундай канап атат, эмне депчи. Анан эми ошол жерде мамасы деле жүргөн да. Ошондо мамасы деле айтып койсоңмукчу, жана эжеси мамасы. Ушундай болот атат десе, может пораньше мероприятие замакчы. Жок, бизге сиңдисинин айтканы боюнча биз айтканбыз деп атат да бизге. Мына мен тумга мен башка палатада карайм го. Айткан көргөн жокмун. Заведующий мен жанында жүрдү, Далачкада айткан жок. Ошо сиздин Ошо айткан күнү мен заведующий чакырдым да, чакырып анан кийин операционныйга алып жасадык. Ошо воскресенье күнү болчу. Карап аткан учурда баягы ириң болуп кетиптир, жыт чыгып баштаптыр да, сиңдисинин айтышы боюнчачы. Ошондой жытты сезген жоксуздарбы? жыт ошондой боло берет деп айтыптырсыздар го. Төшөк менен жабам жатат. Памперс кийет. Ал неме кылганда көп жыттанбайт. А качан ачканда анан жыттанат да алчы. Негизи эркектин деле, аялдардын деле жыныс органы жуулбаса жыттанат да мындай эле. Анан тим более жанагы рана болгондон кийин алдына обязательно канайт. Башында воспалительный процесс болот, травмадан кийин посттравматический травма болот. Анан ошондо ошол воспаление анан акырындан жидкость чыга баштайт да беричи. Кечириңиз. Ошондо пациент памперс кийип атканбы? Памперс кийип жүргөндө. Памперсти ким тагып атты эле? Уже эжекелер өзү тагып аткан, мен биз анын памперсине аралашпайбыз. Сиздер аны кылбайсыздар. Хорошо, мындай палатадан наркозу жок эле врач келип палатадын ичинен ошол жамбашын тикти деп атат. Жок. Андай Мен биринчи болобу негизи? Жок, андай болбойт. Рананы обработкалардан мурун биз жанагы рана обработкалабыз го, вокруг обработкалардан лидокаин деген бар, 1%. Аябай күчтүү эле препарат ал. Ошодон алдырып, ошол жанагы рананы тегеренип тиктим, көргөн жокмун да биринчи. Только ранасы турат мындай баш эле. А эме болбойт. Мына көтөрөйүн десем да өкүрүп атат. Ушунчалык не знаю, кимдин жүрөгү кандай, вот я не мог, чыдай албадым да. Мен ошол жерде 34 жыл иштедим. Канча деген адамдар спасайбы? Страшный, который өлүп калгандер эле выживал да бу жерде. Бирок могу ошол кыздыкын почему-то өзү ушунчалык алганда мен даже жүрөгүм чыдабады да.
Ошондо деле обезболить этип лидокай менен. Анан кийин 2 шов салдым. Баягы Палатанын возможно, ичинде болду палатанын ушул. ичинде жазамын да. Анткени көтөрө албайтмын, үйлө турбай жатат вообще. Анан кийин анан өзүм турускандан кийин анан апарып анан жактан алып операцияга алып бардык, жанагы уктатыпчы. Уктаткандан күндө перес кылганда да наркотик менен жасайм. Промедол морфин мененчи. Морфин менен Морфин менен. Анан эми морфинди вечный жаса албайсың да. 3 күн, 4 күн, может 5 күн жасайм. Ушул жактачы мындай суроо. Морфин деген бул как наркотик катары эсептелет экен, Наркотик ооба. Аны адамга сайылганда, ал адам өзү уктагысы келип, мындай чарчаң болуп калып турбайбы? Ооба. Эгер аны сайганда ал адам кантип басат? Ушул суроо. Жок, вопроско тур. Аны мен де күндө сайган жокмун да. Мен ошол жана перевозка кыларда сайып атам, жарым саат мурун сайып коем. Анан ошол баягы бойду сыймай кетсин деп анан кийин жазап атат. Атап аны каждый день наркотикка тагай берсең наркоман болуп калат берди. Мен мына берди жатам го. Көп болсо 3-4 күн беребиз. Болуп бербейбиз. Анан же чоң аябай множественный перелом болот да. Эки жагынан биринчиден 12 чейин сынып калгандыр. Оң жагынан да, сол жагынан да иногда фрагменттеп коет. Бир кабырга 2ден сынып калат да. Ошондой эле да бир мы можем андагы ортосунда барал кийин башка спазмоликтер менен жасап ошентип жасайсам, бардыгын эле наркотик отыргыза албайбыз. Себеби дегенде наркотиктин проблемасы аябай көп. Сиңдиси айтты, мисалы кровотечение, кан агуу болуп, каны атып атты дейт да. И анан врач жок болуп, силер дүйшөмбү күнгө чейин күткүлө, врач жок деп жооп берип, анан мынтип айтып атат. Отделенияга бир эле температура өлчөгөн бар экен. Градусник бар экен. Эми градусинде биле албайм да, анткени медсестрага чыгып өздөрү өтөргөндө текшерип турушат алар. Но факты, что шаркырап канган болуп турган болсо, ал пастелге жайылып кетет. Сразу эле көрүнөт ал. Андай явление жок. Эми сач жетиши мүмкүн бүткө баа неме болупчу. Ал муну шыркырап акпайт да. Артерияга тантан бар. Бизде курсактын өзүндө 2 артерия бар да. Верхний, нижний брюшечный артерия деп коет. Ошо нижний брюшечный артериядан канган ал шатырап акканда больной жөнүнө кылат алчы. Аны сосуд кыран жок. Эми баягы тканды кессең любой жерден карайт да. Аны ошолордон возможно ткандан жанагы мышечный эмелерден анча-мынча канашы мүмкүн. Но бирок анда шаркалап канган жок болчу. Андай болгон эмес. Жок, андай болсо сразу кармайлык мындай деле. Сиңдисинин айтуусу боюнча сиздер бул пациенттин оорусу коркунучтуу эмес, бул айыгып кетет деп айтып Ооба. Коркунучтуу эмес. Өзүңүз айтып атпайсызбы? Аны көргөндө мен өзүм жүрөгүм түштү депчи. Жок. Мен ал нетте койт, мен атты жүрөгүм түштү. Атты ошо кыздын ошондой травма алып калганын аябай неме кылдым мен. Ошо. Ооба. Но бирок аны прямо жууп эле тазалап эле мазь коюп эле жаба бериш керек да мунучу. Анткени айрып жесең, ранага тампонду ачып түгүп койсоңуз элечи, ичинен чогулуп эле ириң неме болот да, жидкосттер жиналып берип бишакатчы. Поэтому колдон келишинче бул резинага кошулган выпускник ушуга бирке коюп небиш керек да. А ошолорду башында жана жаткандан биз тампон койгонбуз. Анан кийин ал тампондун алдык жууп тазалап, анан резина кое баштаганбыз. Бейтаптын эмес сиңдисинин айтуусу боюнча, мен перевязкага кирип, эжемдин жамбашын көрүп, мен коркуп кеттим. Мен ошондо түшүндүм, бул жөн эле оору эмес экен, мен ошондо түшүнүп, мен ошондо жүрөгүм түшүп калды деп жооп берип атат да. Бирок Бейтаптын сиңдиси көрүп атат. Врачтар байкаган эмес болуп Жок, мындай да. Эми Бахтияр Адылович ушул жактан мисалы мен айтып берейин азыр, мындай да. Любой больнойду келгенде карайсың мындай элечи. Бул эми экстренный келиптир, кино бак тяжело келди келгендечи. Ооба, ооба. Тяжело келгенден кийин наркотик жазашты, неме алды, обезболить, антибиотик, гемостатиканы укол коюп жазашты аларчы. Эртеси которулду. Но бардыгы майрамга байланыштуу болуп атат, бир жагы чыгаш. Мындай өмүрү мындай байрамда эже алган эмес. Биринчи ушундай неме болду да. Анан эми ошондо акыры мамасы жана эжекеси экөөбүз билсе, ошондо сразу башына айтып койсо, может мы этого такого не пропустили бы такого. Айткан жок. Анан кийин биз эми мындай деле барып эле аны тиги тияк биягын тута албайбыз туурабы? Тем более жаш кыз ал 28-деги турмушка чыккан кыз. Мы же не можем аны тияктан кылгандай. Если айтса, жалоба кылса, мы вызывали бы гинекологдун башкасын чакырып не кылмакпыз. Андай явление болгон жок. Ал уже когда уже жака которулганда уже мына ушинтип агып атат дегенде анан мага ошондой айтты. Андан бери мурун айтса, может, пораньше мы мероприятие жасамакпыз аны. Медсестралар келип өздөрү бейтаптарды карабайт деди. Биз алардын артынан чуркап, биздин температураны текшерип койгулачы дейбиз деди. Просто бир эле медсестра иштейт отделенияда. Бир эле медсестра бар. Бир эле медсестра. 40 бала, 40 койка. Ар биринен прямой бар албайт, оорукандарды барып жазап берип турат. Ага эме албайсың. Эгер ошол жерге 2 медсестраны коюп коюп анан кийин каралбай калса, айтса болот эле. Бир медсестра капельница, анткени хирургияда почти 80% капельница болот. Инфузион терапия кылыш керек, кан куюш керек, плазма куюш керек. Ошондо медсестралар жетишсизби сиздер? Жетишсиз, ошо бир медсестраны коет да ошо позго. Хирургияда аябай эме да ошондой проблема качандан бери эле. А бирок эми мондай конечно проблема болуп атат, эми аны
Эми көрүштүңүз байкаштырып эми Минздравдан комиссия келет жакында, эксперттер комиссия келсе, анан ошондо карашып айтышат. Эми аны биз деле эмне кылган жок. Мен деле, например, ошол 34 жыл иштедим. 34 жыл ичинде мен деле заслужил, например, отличникти алдым, возрахненияны, устат деген медалым бар, Родина защиты деген медалым бар, лучший докторду алдым, кесиптик медаль алдым. Мен деле канча грамота медаль арналгам. Ошол эмгек менен күн түн иштеп атып, ошол жерде даже не воскресенье, не праздник калбай күндө келем да, чын айтсамчы. Ошол жерде өмүрүмдүн ошо бар өтүп кетти. 27-же келем, 28-имде. Мына уже 63-ке келдим, ошол жерде чыктымбай иштеп атам. Мына даже мына январда 1-ден 10-на чейин дагы, мына 10 чейин мен тынган жокмун ошо. Күндө келип ошо больнийлерди карап, текшерип больнийлерди сурайт, мен консультант коюп, барып консультация кылып көрүп келем, алардыкында жазып берип, эмне кылабыз. Созо ушундай деп эмне кылабыз анан? Бактияр Адылович, сиздин 34 жыл эмгегиңизди чынында биз урматтайбыз, сыйлайбыз. Ооба. Да? Бирок сиз 34 жыл баягы стажыңыз менен ушундай пациент болуп атканы бул сиз үчүн өкүнүчтүү эле эмеспи? Жок, эми, конечно, өкүнүчтүү. Что потому что ошол вовремя айтылганда мен может аны пораньше усунуп этмекмин, анычы. Негизи мындай Бирок эми эмеспи? жана кыздын ыйлаганын көргөндө жүрөгүң ооруган айтпа. Жок, негизи мындай эмеспи? Мен мында биринчи көрдүм ушунда пациенттен ыйлаганын ушундай. Мен, например, ал күнү иштеген жокмун, напримерчи. Мен башка дежурный иштешкен, алар карашып, там ал жакка ал эч кандай проблема айткан эмес. Сознание был, адекватный был. И положил ошондой. Бактияр Адылович, мындай да суроо. Хорошо, айтып атат, сиңдиси бизге жамбашы тууралуу айткан эмес деп атасыз. Макул, анысын түшүндүм мен. Бирок, мисалы, ал перевязкага барат, алар мисалы бул жарандар деле врач катары эчтеке билбейт да, бул кабыргасы ооруп жатат экен да деп биз ойлой бердик. Карасак эле эжем такыр жылбайт. Биз анан жылдыралы деп мындай оюбузга да келбептир дейт да, жамбашы ошондой болгонун деп атпайбы? Буну аракетин капталдап жатып берди деп суранып аттым. Алар деген ага да болбойт да, ыйлап дагы жакшы бир эчеке келип ошол жардам берди, ошол давай деп күчкө салышып ошолор эме болчу, жоз дагы турма эмес. Ошонун аркасынан проблема болуп калды. Неге перевязкадагы кылган адамдар айтпайт жамбашым мындай деп? Ошол суроо болуп атат менде. Мен перевязканы ошо 7 күнү ошондо көрүп, анан жана рана тигип, анан ошол күнү көрдүңүз? Ошону көрүп, анан кийин жака эме кылып атырмын да. Главврачтан звонок келди, эме кылдык, айттык ушул алып атат десек, устранить эткиле. Алдымдагы операционный заведующий чакырдым, заведующий келип көрдү ал дагы. Анан кийин операцияга алып, ошол жана рананын полный ичин тазалап, жууп чыктык бардыгын. Тазалап, көтөнчүктөрдү көрдүк, ал жакта повреждение жок экен. Барактан келип койт, ошонун жанындагы тешик айрылган экен, ошону түйүн ичин карап чыктык, алында таш-баш андай мындай калдыкта калган жокпу деп чыктык. Ал жакта жок. Учурда жаткан больницасында врачтар бул аябай тяжелый пациент экен, бул ушул убакка чейин эмне кылып жүрдү? Буга кандай деп айтасыз? Тигил врачтардын комментарийи ушундай болуп атат. Алар бекеринен мынтип айтпаса керек. Мындай, бизде сочетан травма деп коет. Сочетан травма деген бул баягы көп органдардын сынган участкалар болот да. Башы жарылса, например, колу сынат, колу сынса, буту сынат, таз сынат, кабыргалар сынат, шея омурткалар чыгат, бел омуртка, груднекилектер бар сынат да, ушундай да бул. Бул сочетан травма. Сочетан травма өзү действительно аябагандай көп жатат. Ал даже 3 ай, 5 ай, 8 ай, 10 ай жаткан больнолор болот. Больницада. Но бирок баягы эми ар бир специалист өзүнүн жумушун билет да. Келишип ошол чакырабыз, ошол омуртка болсо омуртка жактырган чакырабыз, травматолог болсо травматолог келип көрүшөт, хирург болсо өзүнүн вопросун өзү чечебиз на месте. Общий питомник ошол жерде задача коюлат, чечилет алчы. Просто бул новый праздник ханага байланыштуу ушундай болуп калды да. А рананын аяк ушуна действительно ал бывает 2 недели, 3 недели, иногда 1 айга чейин кетип калышы мүмкүн. Себеп дегенде рана ичинен бүтүш керек да. Ичинен бүтпөсө ал жабылбайт рана. Эң ичине түйүнөн барып жабышып келип, анан кийин кожага келип, анан кожа эме алат. 34 жылдан бери сизде дагы ушул сыяктуу башка да окуя болду беле? Буга чейин болду. Мындайлар катталган больнолор бүгүнкү болған эмес. Бирок башка больнолор көп болгон. Аябай крайне тяжелый болуп, башка между жизнью и смертью жаткан больнолорду ташкы эле. Аман калган. Андай больнолор меники аябай кандай көп, честно. Ошолор ошо чын айтканда до конца карачык, ошо 6 ай, 8 ай, 10 ай, даже бияктан кеткенде да телефон менен беришип, биз менен сүйлөшүп карап турабыз. Пока жакшы болуп чыгып кеткенче. Бизге эми колунун да сүрөтүн көрсөттү да. Ошол колу МЧСтен алып келгенде эле колу ушундай болчу дейт. Колун эчтеке кылбай эле мазь сүйкөп эле бит менен уруп коюшту дейт. Азыр колунун сүрөтү да өтө начар болуп атпайбы? Колдун ал жерде только кожа да, мындай. Жанагындай мышцы, фасция дегендердей андай эмелер повреждение жок. Кожа эле. Кожаны 5 слой кожа бар өзүчү.
Ал ошонун баарын алган жок. Ал ошол биринчи, экинчи слой ошо не болгондо өзү акырындык менен эмне болот деп, биз жанагы фрактильный мазь коебуз, вазель менен аралаштырып. Ал жумшак да. Тиги терини жумшартып, анан акырындык бошотуп, анан кийин чыгат ал. Чыгат. Аны кеспейбиз аны. А бирок азыркы учурда Ана колу если- дагы эле ошондой экен да ал. Ошондой дефект если болуп кала турган болсо, анда бутунан же колунан бир жеринен тери алып, апарып чаптап байыктырып коебуз аны. А негизи фурацилин майзын сүйкөгөндө ал колдун эмесине жараша жакшы болуп кетет да туурабы? Ооба. Азыркы учурда колу дагы эле ошондой да? Бүтөт. Эмнеге андай? Бүтөт. Бирок анысы деле жакшы болуп Ооба, кетет. бүтөт, баары бүтөт. Эч бүтпөгөн рана мен көрө элекмин, ушунча жыл иштедим го. Бүтөт баары. Просто баягы ошо битке терпение керек. Ошо аракет кылып баардыгыбыз неме болушубуз керек да. Чогуу чараны айтышыбыз керек. Туугандар тарабынан, биз тараптан да ошондо болгондо банилер бат эле алып кетет. Бул окуяга 1 ай болуп калгандыктан 100% так айтып бере албайм. Бирок ал кыз эсимде. Баарын ийне жибине чейин айтып бере албайм. Бизге келгенде кызы ооруп алды эле. Биз рентгенге тартып, бейтапты реанимацияга жаткырганбыз. Реанимациядан башым ооруду деп атты. Көкүрөгү, жамбаш муундары ооруп атканын айтып атты. Колтору дагы тытылган эле. Тигип чыкканбыз. Жамбаш жагы канаганын биз билген эмеспиз. Өзү дагы айткан жок. Ооруп алда келген эле. Биз аны отура да алган жокпуз. Ал ар бир кыймыл учурунда кыйналып атты. Ар бир кыймылда. Колун көтөрсөк да, бутун көтөрсөк да катуу кыйкырып атты. Чыдагыс ооруп аткандай. Ошон үчүн дагы билген жокпуз. Канагып атпаса керек, себеби ага памперс тагылып аткан эле. Эгер канаган болсо памперс алмаштырганда билинмек. Биз көрмөкпүз да. Майдын башында дем алыш болгон учурда нөөмөттөгү дарыгер катары бейтапты өзүм карап аттым. Ал палатада башка дагы бейтаптарым бар эле. Кайсы гана бейтап келбесин баарын тегиз карайбыз. Биз ал кыздын башын, кабыргаларын, курсагын карап чыкканбыз. Биз дагы травматологдор дагы карап чыкканбыз. Бирок жамбашын көрүш үчүн аны толугу менен оодаруу керек эле да. Бейтап өзү арызданбаган соң ага муктаждык жок эле да. Бул жараны жаңылбасам 6-8 майда гана көрдүк. Ал негизи убагында эле дарыланды. Бирок арт жагынан өйкөлгөнү бул дарыгердин күнөөсү эмес, адамдын патологиясы. Патология такая у человека. Биз азыр лечащий врачтан сурадык, дежурный врачтан сурадык. Анан бизге айтып атат. Биз операция күнү кылганда 8-inde, 1-нен 8-ине чейин май айынын каникулдары болуп, дежурный врач карап жүргөн палатада кирипчи бул пациентти. Андан кийин 8-inde ушул нерсе жок болчу деп бизге дежурный врач дагы жооп берди. Бизге эч кандай жамбашында кровотечение болгонун бизге айткан эмес, пациенттин тууганы деп айтып атат. Бирок мен врачтарга айткан, эжемдин жамбашы камнепад болгондо бир жерине тийип, кровотечение болгон деп айтканмын, бирок алар эчтеке кылган жок деп жооп берип атат бизге. Андан кийин бул жакты 8-inde операция кылса, түшүндүк. Пролежин жок болчу деп айтып атат. Бирок 8-нен 16-сына чейин до того, как она вышла, да, эмес больницы. Эмнеге памперсти алмаштырган медсестраларбы, ким, эмнеге муну байкаган эмес. Булар айтып атат. Эжем жата берсе, биз ойлодук, кабыргасы ооруп атыптыр, осложнение болуп атат окшойт деп, бул жатса боло берет экен деп, бейтап каяктан билет моундай пролежин пайда болорун деген суроо сизге. Дегенде, насколько я знаю, мен по семейному обстоятельству меня не было, но назначил я немени, Бактыярадуловичти койгом. Врач катары сен полностью карайсың деп. Кабыл алган Рафат Абилович. Анан кийин берден мындай да, бул пролежин деген мына азыр струп болуп турбайбы? Бунун астында возможно да уже неме келатат. Грануляциондук ткань келатат, струп түшөт и нормальный неме болот. Пролежин деген не то, что там 1 күн, 2 күн, 1 сааттын ичинде болуп кетиши мүмкүн. Эгерде кан жетпей калса ошол жерге. Анан кийин берден мен ойлойм, берден ухаживающийлерден немеш керек эле да, мындай тургузуп, бастырып, неме кылып, аны Бактыярадуловичтин айтсам айтылган дейт, тургула, баскыла деп. Бирок күнүгө перевязкалар жазылып аткан. Ал күнү жана майский праздник деп айтканы менен баары бир Бактыярадулович жакын жерде турат, келип күнүгө келип аткан ал киши делечи. Анан кийин мен келгенден кийин мындай проблема жок болчу. Анан эле 16-сында кетебиз деп калып, Сиз кайсыл число келдиңиз? мен бир 9-дарында келдим го дейм. Анан бул больнойдо мындай да, мен как заведующий катары бүт отделенияны тейлейм да. Анан кийин мага айтат, мындай болуп атат.
көрүп бериңиз дейт. Мен андайды көрөм. Чоң операциялар болот, операцияга кирем. А так чтоб каждый больнойду мен персонально неме ар биринин өзүнүн врачы бар. Бактияр Адылович деле 40 жылдан бери стажы бар хирург киши деле. Менен да улуу киши. Анан берден билбейм, эмоция алдырып атабы, биз деле муну жакшынакай кылып лечение жасамакпыз. Негизи сиз кийин 9-unda келдиңиз. 9-дан кийин дагы ал пациентти көрдүңүзбү? 16 Жок, мен көргөндө мындай кылам да, мен обход жасайм. Обходдон мага айтат. Мына могу больной мындай болуп атат деп. Мына азыр бир больноюбуз жатат, тяжелый. Мен аны көрөм. Анткени аябай тяжелый панкреонекроз менен жатат. Анан кийин мындай раналар болгондо, мындай немелер болгондо дежурный өзүнүн палатный врачы бар. Палатный врач заниматься этет. Бейтаптын сиңдисинин айтуусу боюнча медсестралар өздөрү келбейт. Биз артынан чуркап жүрүп бизди карап койгулачы дедик деди. Бир отделенияга бир градусник деп айтты. Ушундай нерсе чын эле барбы? Неге андай? Жок, андай эми айта берсе сөзүн көбөй берет. Андай жок. Градусниктер бар. Сестрага барып айтса, назначениялар бар, лист назначениясы бар да, кайсы убакта кандай немелер жазалат. Анын баары график менен жазалып турган нерсе. Анан кийин чуркады тиги дегенге мен деле көп ишене албайм. Менин кыздарым жакшынакай эле иштешет. Негизи жана перевязка боюнча, перевязка деген палатада болгону туура элеби? Стерилдүү жай эмес да негизи. Тяжелый больнойлор, ходячий больнойлор бар. Туруп албаган больнойлор бар, буту сынган больнойлор. Аларды перевязканы на месте жазалат. Палатада жасалат. Палатада жазалат. Палатада не то, что там палатадан теме чыгарып коюп туруп, тиги тяжелый неходячий больнойлорду манипуляциялар жасаса болот. Жасайт андай. Аны мисалы менде азыр отделение хирургии сочетанный травма дейт. Буту колу сынган, баса албаган кишилер бар да. Андайдан бир 5-6 бар. Анан 5-6 сен аны көтөрүп күнүгө немете албайсың да. Перевязочныйга алып барып, анда күнү тиги рабочий день эртең менен 8-ден кечки 9-га чейин созулуп кетет. Анан кийин ушундай кезде палатадан перевязкалар жасалат. Возможно, тиги общий состояниясы тяжелый болуп атканы менен ранасы всё равно тазаланып калыптыр, насколько я вижу. Ал дагы струп До этого было хуже. Да, вот этот черный струп, он отойдет. Это закон гнойной хирургии. Азыр мына бул жагып турабы? Астында уже грануляционный ткань келатат уже. Неметипчи, өсүп келатат. А то, что там общее состояние, ну да, явление интоксикации есть, это не там. Симптоматический лечение жасай бериш керек. Бул гной болуп кеткенде сиздер айткан жоксуздарбы Бейтапка, мисалы гнойный врачка барып бул жакты тазалаш керек деп айткансыздарбы? Же бул жата берген ушинтип? Жок, аны андай гнойный bizde деле жатат, бизде деле лечениясын жасайбыз. Бактияр Адылович өзү канча деген сахарный диабет, диабетический стапалар менен лечение жасап, буттарын сактап калган. Бактияр Адылович ушу гнойлорду тазалаган адис катары иштей алат бул жерде. Ооба, конечно. Айтып атпайм, мына сахарный диабетте, диабетический стапа канча деген ампутацияга барат деген больнойлорду буттарын алып калган ушул киши. Буттарын неметип, инвалидностька алып барбай, кой буну дагы мындай кылайлы деп экөөбүз канча деген больнойлорду көрүп мага көрсөтүп, поэтапно вскрытиялар жасап, ошо жакшы кылып буттарын сактап калган больнойлор бар. Операция болуп атканда первичная хирургическая обработка жасалган да. Первичная хирургическая обработка жасалган. Но это уже грязный рана болуп келген да. Уже тиги бейтап бул немени рана неме поврежденияны алганда эле уже неме болгон. Инфицироваться этилген раначы. Поэтому наглухо анан тигилген эмес. Ал ачык калат андай раначы. Нельзя его зашивать. Анан кийин акырын анан тазаланганда даже бывает такие случаи, ириң болуп неметип, ириң жакшы болгондон кийин отсроченный шов деп коет. Кийин бир 7-8-10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин, 20 күндөн кийин деле салып туруп кайра вторичный шов деп коет. Первичный эмес, вторичный шов салып койсо болот да. Эми ага чейин жеткирип тазалап, рананы тазалаганды ошондой кылыш керек эле да. Тазалаш керек эле. Тазалап туруп анан кийин вторичный шов салыш мүмкүн. Ну, азыр в этом случае это тоже сейчас не исключается вторично. Но струп это баягы көзгө жаман көрүнгөнү менен бул это наоборот бул неметип турат, кармап турат.
мындай защитный функциясы бар да, туз туруптун. Астында уже свежий уже тканьдар келатат. А интоксикация это бар, это симптоматики лечения, капать этип, кровь неметип, кичине токсины гуляет в крови. Сиңдиси айтып атат, жатып эме кылса ушундай болуш керек экен, биз врачтарга ишенгенбиз деп атат да. Хорошо, пролежин болгондо ал адамды мындай кыйнап бастыруу деген бул туура элеби негизи же эмне андай кылган? Бастыруу одно, анан кийин переворачивать, мындай неме жасап, массаж жасап, туугандарын айтабыз. Эми биздин медсестралар, санитаркалар, бир санитарка дежурить этсе, 2 медсестра жетише албайт. Ар бир больнойдочу. Анан кийин туугандарына түшүндүрүп айтабыз. Мондай переворачивать этип тургула, пролежин болуп кетиши мүмкүн, тигиндикиле, миникиле. Аны жасагандар бар, действительно жасап неметкендер. А есть которые люди и деп коюп туруп эчтеке кылбайт. Жөн эле отурат да жанында. Наоборот, отуруп алып айткан эмес деп атат да просто. Жанагындай ыргана менен кантип турат деген суроодо, кантип турат жанагындай? Жок, турбаса да анда переворачивать этип туруп, артын баарын неметип туруш керек эле да. 7, 8, 10 жылдан бери жаткан больнойлор бар. Неме болгончу, бана паралич болгончу. Ошолор эмне үчүн пролежин болуп кетпейт? Анткени туугандары ухаживающий или там нанимать эткен жана сиделкалары ошонун баарын билишет, ошонун баарын неме кылат. Анын баарын түшүндүрөбүз. Любой больной келгенде лежачийге айтабыз туугандарына, мондай кылгыла, тигиндей кылгыла. Жакын туугандарына сиздер айткансыздар. Айтылган бардыгы. Переворачивать эткиле, карап тургула деп айткансыз. Бактияр Адылович айтып атпайбы, 40 жылдан бери иштеген хирург, кантип эле айтпай койсун. Анан мен ал кишини мындай текшерип, тиги бир жагы субординация, бир жагы конечно, заведующий катары мен сурадым, кандай десем, жок, все идет нормально. Анан кийин нормально дегенден кийин мен деле ишеним да. Ишеним менен иштебесең, анан ар биринин артынан мен чуркай берсем, ада мындай неэтично болуп калат. 2 жуманын ичинде мен заведующийди 2 эле жолу көрдүм да. Сиз негизи күн сайын эле жумуштасызбы же? Мен күн сайын келем. Анан кийин мен 2 жуманын ичинде, бир жуманын ичинде вообще мен өзүмдүн графигим боюнча бир эле жолу обход жасашым керек отделение. 1 жуманын ичинде 1 жолу. Это расписано. Но мен бир жуманын ичинде 2 жолу жасайм. Анткени биз дежурить этебиз да. Мына среда күнү дежурить эттикпи? Понедельник, четверг күнү мен эртең менен карайм. Среда күнү кимдер түштү, кайсы больной түштү, кандай операция болду, эмне болуп атат, бул кандай чыгат. Анан обходко киргенде менин врачтарым баары мага доклад этет. Бейтап Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна которулуп, 2 жума дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Анан болбой эле биз өзүбүз чуркай баштадык. Национальный госпитальга бардык, бизди ала аласызбы деп, алар дагы выходнойлор болуп калып, понедельник эле ала алабыз деп калды. Анан тааныштар аркылуу ошо Мамакеевке Мамакеевде орун болуп калып, ошол жерге апардык. Ал жерден дагы врачтар көрүп, аябай кыйналыптыр деди. Аябай кыйналыптыр, ушуга чейин кантип жүрдү деп таң калышты да. Бул уже өтүшүп кеткен жара экен деп. Бул уже не просто жара, а уже гной, инфекция. Ал гной деген текшерсе, жамбашынан уже белге тээп кетиптир. Анан ошончо убакыт жатып, баса албай атам, белим ооруп атат деген ошондон кийин да биз аны күчкө салып эле, тигилер бастырыш керек десе эле бастырып бериптирбиз. Анан мен ошондо түшүндүм, эгерде биз мен ошо жамбашын өзүм көрүп калбаганда, ошол жерде жата берсек, ал гнойный инфекция ары кете берип, канга кетип калып, бул сепсис деле болуп деле мындай аябай легкий мындай тяжелый эмес пациенттен тяжелый пациентти кылып салышты да. Абалын оордотуп ийишти. Анан 3 күндөн бери азыр Мамакеев клиникасында жатат. Биз ошо айырманы сезип турабыз. Ал жерде кадимкидей эле обход болот экен. Врачтар алардын аркасынан чуркатпай эле келип текшерип турушат экен. Температураны ченеп кетишет экен. Мисалы 4-й горбольницада бүт отделенияга бир эле градусник болот экен. Ал градусниктер менен медсестралар өздөрү келип текшербейт. Жанында турган киши мисалы температура болуп атат, текшерип койгулачы дегенде гана текшеришет экен. Мисалы 4-й горбольницада жатканда эжемдин температурасы 39-га чейин жетип атты. 39-га чейин жетип, чыйрыгып, улам температура болуп, ошенткенде дагы жөн эле укол сайып эле боло берет деген мамиле кылып коюшту да бизге. Анан ошо заведующий деп атпайбы, заведующий ошо операционныйга келгенде биринчи ошондо бир жолу көргөм, андан кийин көргөн жокмун. 4-чү горбольницада биз 15 күн жаттык. Ошо 15 күндүн ичинде
эжемдин абалы ушундай күчөп кетти. Ошо келгенибизден кеткенибиз жаман болду да биздин. Эми азыр Мамакеев больницасында лечение алып жатат. Ириңдеринен кутулуш керек, ошо инфекцияны токтотуш керек деп атышат. Ошентип дагы эле эжем баса элек, мисалы, баса албай жатат, кыймылдай албай жатат. Аябай острый мындай резкий болдор болуп жатат, именно мо бел жактарында гематомалары ооруп жатат. Андан тышкары инфекцияны токтотуш керек, ооба, бирок ал жерде чуңкур да болуп калды да, ошо жаш кызды ушинтип кыйнай беришти да. Азыр ошо күтүп атабыз, Мамакеевде жакшы болуп кетишине үмүттөнүп отуруп жатабыз, бирок мен ошо 4-көр больницага аябай нааразыбыз негизинде эле. Эмнеге мындай башында жакшы карап койгондо, балким ушуга жеткизбей эле бир жума эле жатып чыгып кетчү кыз азыр осложнение менен дагы 2 жума жатасың деп атышат. Даже 2 жума эмес, мындан дагы көпкө созулушу мүмкүн деп атышат лечениясы. Элдер билиш керек. Биз ушундай жагдайга эмнеге түшүп жатабыз? Анткени биз 4-көр больница ушундай иштерин билген эмеспиз. Бизде МЧС кайсы жерге алып барса, биз ошол жерге бардык, аларга ишенип. Бирок Кыргызстандагы медицинанын абалы ушундай болгонуна аябай таң калдык да. Же бул 4-көр больницага эле тийиштүүбү билбейм. Анан дагы көтөрөйүн деген маселе врачтарды 10-майга чейин эс алышы керек деген мыйзам туура эмес деп эсептейм. Анткени биз көрүп аттык да, бизден тышкары тяжелый пациенттер да келип атты. Алар 10-кээ бирөө мисалы балким күтө алат 10-уна чейин. Тяжелый пациенттер күтө албайт да. Алар ал убакта өлүп деле кете беришет экен да. Мисалы гной башталган пациент, ириңи бар пациент, аны үчүн бир күн эмес, сааттар маанилүү. Саат ичинде күчөп кетип атат. Мисалы ошо эжемдин жамбашы 3 күндө карарып кетиптир. Ал 3 күндө контроль кылышкан жок да, жакшычы. Анан мен айтпайм врачтар эс албаш керек такыр депчи, бирок врачтар эс алат деп пациенттер дагы өлбөш керек. Алардын абалы ушунча күчөбөш керек. Сапаттуу медицинага ар бир Кыргызстандын жаранынын укугу бар. Ошо 4-көр больницанын жетекчилерине кайрылат элем. Өз кесибин мыкты аткара билген врачтар менен иштеш керек. Анткени биздин лечащий врач кантип врач болуп ушунча жыл иштеп туруп гной башталганын көрө албайт. Кантип гной башталганын биле албайт. Мисалы мен врач болбой туруп эле уже гной экенин көрдүм да. Балким өзү билген, билип туруп неге бизге айтпайт ошону тезирээк? Бул уже гной болуп кетиптир, биз бул жерде эчтеке кыла албайбыз, башка отделенияга которулгула десе, биз ал жерде күтпөйт элек да. Ошончо убакыт кое бербейт болчубуз да. 2 жума болуп кетти да ошентип. Анан биринчиден ошо жакшы врачтар менен иштешишсин, экинчиден контроль жүргүзүшсүн. Кантип иштеп атышат? Мындай бир комитет менен келип карап кетишсин, пациенттерге кандай мамиле көрсөтүп атышат. Мисалы биз эжебиздин жаныбыздан күнү туну чыккан жокпуз. Апасы жана мен карап аттык. Анан өзүбүз температурасын ченеп карап аттык, врачтардын аркасынан чуркап аттык. Бирок жалгыз жаткан пациенттер дагы бар да, алар эмне болот мисалы? Ушунча чуркаган биз ушундай абалга түшүп атсак, башка пациенттер эмне болот? Учурда бейтап ооруканадан чыгып үйүндө дарыланып атат. Ал толугу менен калыбына келиши үчүн 3-4 ай дарыланышы керектигин билдирди. Чекит медиа буга чейин медициналык темаларды байма-бай чагылдырып келген. Жайыл районунун аймактык ооруканасында тийишлүү жардам албай жолдошум көз жумду деп Жанара Кадыралиева аттуу айым кайрылган. Ал тергөөчү дарыгерлерди калкалап атат деп жүйө келтирип, балдарынын жетим калганын айтып ыйлаган. Бул видео чыккандан кийин кайрадан териштирүү иштери жанданган. Ал эми Зульфия Стамкулова Жалдагы балдар ооруканасында нефролог тромбду кеч аныктаганын айтып, тиешелүү соттук медициналык экспертизанын корутундусун көрсөткөн. Ал кызынын айыптыгына дарыгерди айыптап, президентке буга чейин бир нече жолу кайрылганын айтып берген. Биз бул окуяны чагылдыргандан кийин Стамкуловага президенттин администрациясы байланышып, кызынын бутуна протез үчүн акча каражатын бөлүп бергенин айтып берген. Мындан башка дагы көптөгөн каармандардын окуяларын чагылдырганбыз. Биздин YouTube каналга катталып, чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Асылзат болдум. Көрүшкөнчө.